Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен бизде Кыргыз театрынын дөөшалары келип отурат. Тааныштырып өтсөк, Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын актерлору Азиз Мурадилаев, Камчы Сарыбаев жана ошондой эле Өмүрбек Израилов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Күлүп жайнап, маанайды көтөрүп, эртең менен келип калдыңыздар. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, мал жанаман, жакшы экен. Жолуңар жакшы экен, аябай түз экен. Жакшы. Жакшы жаңылык менен келдиңиздер. Сага удап келдик. Койдок. Анан кой деп сен койдок келди, угуп алып атайын кой деп Азиз экөөбүз баягы эмо куда түшүп келдик. Андан да жакшы жаңылык бар турбайбы? Андан да жакшы жаңылык. Түйүндө отасың. Андан жакшы жаңылык эртең же болбосо бүгүн жана эртең ушул Бүгүн эртең бүрсү күнү. Керес. Бүгүн, Бүгүн 23, 24, 25 январь күндөрү Керез аттуу спектаклдин бет ачары Боронбай би тууралуу алгачкы спектакль, премьера десек болот. Ушул спектакль тууралуу өзүңүздөр кеп баштап айтып берсеңиздер. Автору коомдук ишмер Кайрат Иманалиев, Азиз байке. Койгон режиссеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Козукеев, раматлык ушу бүтөрүнө бир жума калганда бүтүп калды, даяр болуп калды дегенде мезгилсиз үйүнө салды. Ошого карабастан ушу театр жамааты өзү чогуу биригип, кадимкидей күндө эртеден кечке чейин иштеп атып, Кудай буйруса спектакль даяр болуп калды. Бүгүн премьерасы, эртең бүрсү күн дагы. Ким кимдин образында? Жалаң баатырлар, жалаң бийлер, Жалаң кыйындардын образында келесиздер. Бул бизде Балбай баатыр, Арстанбек, мен Алымбектин. Сиз өзүңүздүн эле ролуңузду атырабыз. Алымбекти ойлоп койсоң, булар көчөнүн атын айтып салдың бул. Балбай. Келип элечи. Ошо Балбай баатырдыкын, Алымбекти атканыкын. Өзүңүз айтып көрүңүзчү. Ошол Балбай баатырдыкын, Алымбекти атканыкын. Анан Арстанбек буйлашуулу. Жакшы. Анан ушул спектакльге канча убакыт даярдандыңыздар? Мына ушул кыйын кишилердин образына кирүү үчүн. Жок, чынын айтканда бул спектакль өзүм негизи көп убакыт талап кыла турган спектакль болчу. Бир жок дегенде эле бир 3 ай, 4 айга чоюла турган неме болчу проект. Не дегенде ошончолук каармандар да көп, анан чоң спектакль. Бул жерде деген бир гана ушу 3-4 киши эмес, бул жерде бүт бардык жанагы Жет ата, Мойтаке эмелердин бардыгы бар. Ормон, Боронбайдан баштап бардыгы. Анан аябай чоң спектакль. Бирок кыска мөөнөттө чыкты деп айтсам болот негизи. Эмне дегенде, чынын айтканда биз бир күн, 2 күн эле читкада отурдук дагы, анан кийин сахнага чыгып, уже кыймыл аракет менен өтүп кеттик. Камчы мырза, Балбай баатырдын образы негизи эле бул спектакльге, бул чыгармага чейин көптөгөн чыгармаларда айтылып, берилип келген да. Анан ушул Кайрат Иманалиевдин чыгармасында кандай экен? Буга чейин сиз да башка чыгармалардан анын окуп, билип, көрүп жүрсөңүз керек. Ал эми бул чыгармада Балбай баатыр кандай берилет? Балбайдын ошол жанакы намыскөйлүгү бар, аябайчы. Анан бул киши жөнүндө мен көп китептерден аркы аяктан сурап көрдүм. Анан көчө жакында эле көчө эле алдым. Жакы китебин издеп таппай аткам. Көчмөндөр кагылышы деген Качкын Осмоновдун калемине таандык бир китеби бар экен. Ошол китебин таап көчөдөн баштап окуй баштадым. Анан мен мурда үстүртөдөн угуп жүрчүмүн да, ушундай киши болгон депчи. Анан орду аябай эле намыскөй, анан мындай вспыльчивый экен да, аябайчы. Турган жеринен бирөө сүйлөп койсо тура калып мындай ыргыта чапкандай. Анан укмуш намыскөй киши экен да. Өзүнүн элине, журтуна эле бир чоочун эле бир кишинин бир мындай туура эмес эле сүйлөп койсо, карап койсо да ошо эмнеге мынтип карап атат деп, эмнеге мынтип сүйлөп атат, бул мынтикен да деп кой, ошол эмелер бар экен. Анча мынча акыл жагынан дагы, көсөмдүк жагынан дагы, анан өзүнүн ошол баатырлык жагынан да бар экен да. Ошол нерсенин бардыгы деген азыр айта албайм анычы. Аны сактыдан көрсөтүп берем. Бирок ошол Кайрат байкенин жанакы жазылган калеминде ошол мындай
ар бир образды толук ачып жазып берген да. Мисалы үчүн Алымбек деле ошол эле биздин жанакы Боронбайды деле, Ормонханды деле бүт баары тең ошол толук ачып жазып берген. Аны буюрса ошол сактадан көрөбүз Кудай буюрса. Бүгүн эртең буюрса ошол 25 чейин премьера болот. Бирок укканыма караганда 23-ünde билет жок калды аткан бүгүн. Демек көрүүчүлөр абдан көп, Аябай азыр ошол 24-дө жокток, 25-inde, 24-дө, 25-inde билет барып аткан. Жакшы. Азаматсыңар, энелерим өнүгө бергиле, ийгилик дейт сиздерге. Ийгилик каалап аткан телегөрүүчүлөр бар экен. Аты ким? СМС билдирүүлөрүңүз болсо, ооба. WhatsApp номердон узатсаңыздар болот. Анан дагы байланышка келиңиздер. Биз түз эфирдебиз. 56-56-72 сандарын ана терип, тез байланышка келсеңиздер дагы болот. Ал эми Арстанбек Бүлаш уулунун дагы башка китептерден, башка чыгармалардан окуп анализдеп көрдүңүзбү? Ооба. Арстанбек Бүлаш уулунун башка китептерден өзүнүн өмүр баянын окуп чыктым. Арстанбек Бүлаш уулу жөнүндө маалыматтарды алып окуп көрдүм. Бул Боронбай би Кайрат Иманалиевдин чыгармасында Арстанбек 14 жаштагы кез экен. 14-13 жаштагы кези Алымбекти аткан колунда чоңоюп жүргөн кез экен. Андан кийин ошол Боронбай би келип алып кетип, анан Боронбайдын колунда Боронбайдын ырчысы болуп калат. Мен маалыматтын баардыгын айтпай эле коеюн. Бүгүнкү спектакльден көрүшөт да. Бул сенден маалыматты сурабай эле да койсуң. Кайра эле. Жакшы. Андан соң Телефон чалуу бар экен бизде. Кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Камчы айке. Оу. Биз тоңдук болобуз, салам. Тоңдон болобуз. Тоңдон. Сиз менен сыймыктанабыз, сизге ишиңиздерге ийгилик. Биздин тоңдун Баканбайынан болобуз, сиз Аксайдан болобуз, сизди көрүп аябай сүйүнүп атабыз. Рахмат. Сиздин өнөрүңүздү баалайбыз, сиздин үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Рахмат. Сизди кечээден бери таппай атканбыз, Камчы айке, биз Баканбайга тамада кылып чакырабыз да, сизге келип бересизби? Мейли анда макул ата. Элден ичилешелик телефон таштап коем деректен. Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Бар болобуз. Үй бүлөлүк ушундай ошо үй бүлөлүк немеде боло берет бизде. Бешешеп атат. Жакшы экен. Жок, рахмат. Жылуу үй бүлө менен. Анан Салам айтып коюңуз менден да, байкеме, ошонага да кылып койсун. Жакшы, карызыңызды качан бересиз? Балбай мырза, айтсаңыз. Бул Балбайдын образында сиздин кандай? Өзүңүздүн ошол Балбайдын өзүнүн мүнөзү менен сиздин мүнөзүңүздүн кандай окшоштуктары бар? Окшоштуктары Барбы негизи эле? бар экен. Жөндөн жөн туруп эле бирөөнү урушуп чабып ийгендер. Андан да ал кишиде да ал инсанда дагы моюн жок экен да. Мен да байкадым, моюн жок менде дагы ачкандай. Моюн жок да. Ошол жагынан окшош. Анан экинчиден ошол жанакы бат оталып, бат тутанып кеткен жагы бар. Ошол жагы менде ал өзүмөн билем. Бат Ошол жерден жакшы образга кирсеңиз керек. Оталып кетем, ал жагынан бар меники. Бар, жакындыгы бар. Анан бирок баатырлык жагы кандай? Баатырлык жагы дегенден деле мен аны ошол учурдан көрүш керек болчу керек, бирок азыр мындай баатырмын деп айта албайм мен баатырмын деп, бирок бар, анча мынчасы. Окшоштугу бар. Азиз байке, айтсаңыз, ошол образдар берилип атканда, ар бир адамга каармандар берилип атканда, мүнөзүнө карата берилеби же жөн эле сен аткарышың керек деп берип койсо боло береби? Жок, актерлорго мүнөзүнө карата болгону ал көбүнчө кинодо типажына карап берет. Театрда болсо деген режиссердин көрүүсү өзүнүн. Бул актер үчүн дагы пайдалуу, өзүнө туура келбеген ролдорду алып туруп ошону сындырганга аракет кылат да көбүнчө. Режиссер мугалимдер ушулар ошо көбүнчө ошого басым кылат да. Буга чейин сиз Алымбекти атканын образын жаратып, сиз жакшы эле бул образга кирип түшүнүп калсаңыз керек, Кыйынчылык деле болгон эмес болуш керек. Бул боюнча окуп чыккан болчу. Жаттап калдыңыз. Жок, бул жерге келгенде дагы Марат тамашалап роль бөлүштүрүп атканда келип эле Азиз Алымбек келип калды сага дейт. Башкасын эле эметпейсиңби десем, дагы айтышат да, дагы эле Алымбек деп айтат да десем, ошондой туура болуп атат азыр деп эле ошентип берип койгон. Анткени сизди ушул кыргыз эли ушул Алымбекти атканын ролун аркылуу таанып, мындай ошонун ролун да көрүп калышты да. Жок, азыр көп элечи, азыр көчөдөн кээ бирөөнү көрсөң, мурда Азиз деп
танчусу эле. Азыр машинага кетип баратканда Азиздин карасаң кетип барсаң эле Алымбек деп монтуп ушинтип калат да. Жок, эми негизи эле актерлорго ошондой эме болот экен да. Бир кино бир роль менен. Эң башында бакыт анан кийин кээде темир деп калып, анан кийин болсо эркин деп калган. Анан ушинтип өзгөрө берет экен. Анан ар бир актердин өзүнүн эле бир эмеси болот го. Жанагы мисал алсам, биздин деле коллеганы участковый деп калышкан бир учурларда. Аскатты. Аскат Сулайманов. Ушундай бир эмелер жабышат да, бир убактылуу болуш керек. Кийинкилерге ар түрдүү. Эмен деле Безруковду айтса азыр белый дешет. Андан башка деле көп ролдору бар. Эмелери бар, именно бир таасир берген эмесин сактап калышат окшойт. Бирок чак көрүнүп калганда сен Аскатты азыр көп эле ушинтет. Тиги участковый эле. Азиз болсо Алымбек деп атып калды. Сергей Безруков деп калбадыңызбы, Азиз мырза? Анан Безруков менен бирге окуп калган деген сөздөр болуп калган. Жок, окуган мисалы бизден көп жашы улуу, э? Улуу. Көп эле улуу бизден. Жакшы. Өмүрбек мырза, айтсаңыз, сиз Камчы мырзадан, Азиз мырзадан бир топ жашыңыз кичүү, анан театрга, театр сахнасына алгачкы чыккан күнүңүз, спектакльдерде ойногонуңуз, анан ушундай инсандар менен иштешүү кандай экендигин айтып өтсөңүз. Тартынба. Мен негизи ушундай инсандар менен иштегениме бактылуумун. Мен өзүмдүн агайым ким маркум Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Козукеев агайыбыздан окугам 4 жыл. Андан кийин ошол агайыбыз театрга кабыл алган. Агай менен чогуу иштеп, сахнада чогуу эле жүрөбүз. Негизи башында эмес, азыр деле ошондой кичине сахнага чыгарда калтырак басат негизи. Ушундай дөшалар менен чын эле азыр айтып өткөндөй иштеп, булар менен чогуу сахнада ойноп, булар менен чогуу кучакташып жүрүү мен үчүн бакыт эле негизи. Сыймыктан демек. Жакшы, телефон чалып бар экен. Саламатсызбы? Алло. Сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, биз сизди угуп жатабыз. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз? Атыңыз ким? Жалпы салам, Азиз байке, ролго даярданып жатсаңыз керек, сизге ийгилик дейт. Чоң рахмат. Эми кечинде болот, баары бир толкундануу болот экен. Ар бир жолу канча жолу спектакль ойносок дагы мына жана айтып атпайбы, калтырак басат, эметет деп. Спектакль ойнордун алдында ар бир артистте ушундай бир толкундануу болот, баары бир. Азыр анча деле эместир, башталарга бир 5 мүнөт калганда башталат, Ал спектакльди 20 жолу, 30 жолу, 100 жолу ойносом деле баары бир чыгаардын алдында бир кызыктай бир болот. Жакшы. Ар бир элдин алдында чыгаарда болот. Ар бир актер болот. Ар бир спектакль. Камчы байке, сиз шашып бара жатканда майы кызматкери тосуп калса эмне кылмаксыз дейт? Тосуп калса ала кетем. Кызыксыроо экен. Ала кетем, каяка жеткирип коеюн деп ала кетем. Эгер күнөөм болуп калып тоссо, анда токтоп айтам. Анда калып калам деп койбойсуз. Анда калып калам, анда штрафын да төлөп эле. Кадымкыдай эле мен деле көргөй бар эле штраф төлөп ушундай. Шашып калам алда да. Кадымкыдай эл катары эле штраф болсо төлөйм. Күнөөм болбосо айтам, кечирип кой байке, мен туура эмес кылып алдым, мен бияктан мынтип өткөм деп айтам. Эми актер болсоңуз элдер башкача ойлойт окшойт. Майыдан башкача чыгат балким деп. Балбайдын ролуна кирип туруп анан. Жок. Ал балбай эстек эмес. Ай. Жок, балбай эстек эмес. Бизде мындай окуя болгон божор. Азыр телефон чалып бар экен. Кабыл алып көрөйүн, андан соң айтып берели. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык. Ишиңиздерге ийгилик, жаныңыздарга, актерлорго салам жолдойюн дедим эле. Камчы, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз биздин күйөө бала болосуз, мен Токмок шаарынан чалып атам. Ишиңизге чоң ийгилик, ден соолукта болуңуз. Сиз менен акыркы жолу Хан-Ордодо тамада болуп кеттиңиз эле, ошондон кийин көрүнбөй калдыңыз. Токмок шаарынан болом, келинчегиңиздин айынан, Кегетиден. Экинчи болсо Азиз актерго чоң ийгилик, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Жаныңызда болсо биздин бала эле экен, балам ден соолукта болуп, ушундай элдин керегине жарап, элди кубантып жүрө бериңиздер. Самый главный ишиңиздерге чоң ийгилик, ден соолукта болуп. Камчы келинчегиңизге чоң салам айтып коюңуз, Токмок шаарынан. Чоң рахмат. Көрдүңбү жалаң кай журтум көрөт, мени бир туугандар көрөт деп жалаң үй бүлөлүк депчи. Жакшы, Балбай Баатыр жөнүндө айтайын деп аттыңыз эле сиз. Жок, Балбай эмес, Жаңы жыл жөнүндө. Окуя атканда, Жаңы жылдын астында жанагы майы кызматкер тосуп калып атпады эле. Бир жолу бир эмеден келе атабыз, бир концерттен дагы бир концертке уруп чыгып баратабыз да.
Анан чыгып баратып анан балдардын баары тең айтып калды да, тияққа кайсы болот экен десек, тияқта 5 кемпир деген номер бар да, демдин балдарынын. Ошо менен чогуу чыгабыз деп калдык. Анан мен кемпирче кийинип алгам. Азиз Абышка, биягында Аскат, ал Абышканын сакалы жана мурут менен ордендер менен чокой, таяк-баяк, болсо точно эле кемпир, мына жоолук момундай салып жүрөт. Анан шашып баратабыз. Ушул бойдон чыга барла ошол костюм менен чыккантабыз сактагачы. Машинаны айдап кетип баратсак, бирде светофордон сары мигайт этип баштады. Өтүп кетип чыгып атсам май кызматкер тозду. Мигайт этип шашып баратам, эке деп терезени ачып коюп кыйкырсак, уккан жок. Чыкса астын дабыр гай тозду дагы. Прям ортодго чыгып токтотду деп. Эштен түшө калып туруп эмне болду элестет. Кемпирден машинанын ичинен кемпирдин артынан Абышка чыгып алып момтуп орден менен басып барып эмне болду басып баратсак, момтуп кечке карап дагы кечке турду. Кет! Отуруп кетип калдык. Ошол окуя эстей алганбыз. Ошондо Демек актёрдук кесибиңиздер рөлдө ким болчу ошондо? Жок, роль эстеп роль эмес. Кемпирдин, рулда мен болчумун да, кемпир элестет. Кемпир айдап барат. Кемпир айдап барат. Абышкам астында Аскатчы. Ал Абышка боло алган. жерге чейин сакал. Мен бияка чейин сакал бар элестет. Ачык таңын так төбөтө кийип алган. Анан биягында орден медальдар, анан жанакы кимдин Сталинка. Анан астында элестет жанакындай хром өтүк менен момтунан басып баратса, май кызматкер туратса, эгерде мен кемпир болуп турсам, май кызматкер эй десем, ал мени чабып ийсе, өтүп бараткан машинанын баары токтомок. Энеге кол көтөргөн кандай эмес депчи. Асаңын деле жолук дар жагында сакал жак иши отурган иши жок да. Анан ошо май кызматкери дагы бага жүрөгү түшүп калган болуш керек. Жок, ал түшүнө кирген болуш керек. Кет, тааныды. Көрүп турбай кет. Жакшы, актёрдук кесибиңиздер ушундай учурларда жардамга келет турбайбы? Жакшы. Азиз байке, Өмүр ай деген ырга клипке катышыптырсыз. Жашоодо да бой көтөрөсүзбү дейт. Бой көтөрбөйм. Бой көтөргөн кишинин ролун аткарат. Жок, эч качан. Тескерисинче. Азизди ошол көбү ойлосо элет мындай, берстеген бала экен, мындай өзү менсиңген бала экен депчи. Анан на самом деле бул тескерисинче ошол мындай эле ичпейли эмес эле. Ичпейли. Ит каап атса дагы итти чыгыңызчы деп мындай. Чычкан чочуп бүрүп кетип мындай. Андай эмес, тескерисинче, жөнөкөй, аябай жөнөкөй. Көзүнчө мактап ала болбойт. Эскечкандан. Абдан жакшы. Жакшы. Мына алдыдагы 3 күндө, бүгүн, эртең, бирси күнү чоң спектаклдин бет ачары деп жогоруда дагы айтып өттүк. Анан өзүңүздөр даярсыздарбы? Бүгүн баштайсыздар. Анан эл тарабынан да кандай балким ой пикирлерди күтөсүздөрбү? Эл эмне дейт болду экен, ошол спектакль жөнүндө кандай кептер айтылат болду экен депчи? Сөзсүз ар бир актер күтөт да. Мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө айтып кетейин. Мен мисалы үчүн спектакль бүткөндөн кийин ошол элдин ар жак тияктан угасың, бияктан угасың, тигинден угасың, бер жактан угасың, коллегаларыңдан угасың. Ошонун ар бирин эстеп отуруп, чогултуп отурасың дагы, кээ бирөө критика айтат, кээ бирөө болсо мактоо айтат да. Ошонун кайсынысы туура, кайсынысы эмес кабыл алып, ошо бирөөсүн керектүүсүн кабыл аласың, депчи. Ошо туура эмес. Мына ушул спектакльден кандай элдерге эмнени бересиздер? Элдерден? Элдер эмнени алат? Эме бул спектакль өзү чынын айтканда жанагындай талаш тартыштар болбош үчүн колдон келишинче аттуу баштуу тарыхчыларды дагы бул жумушка Кайрат Иманалиев өзү кошуп, ошолордон кеңеш сурап, жанагы консультант кылып алып, бир эмес 3-4, 4-5 ушундай эмелерди чогултуп тургандан кийин жазды да. Колдон келишинче тарыхка жакындаттык. Баары бир көркөм чыгарма болгондон кийин кичине көркөмдүктөр болот, бирок анын үстүнө ошол биографияны, ошол доордун баарын бир 1,5-2 сааттын ортосуна 1,5 саат, 1 саат 50 мүнөттөй болот. Ошонун ортосуна кымтышта кыйын, эң орчундуу жерлерин алып, бир ошол каармандар, ошол биздин ата бабабыз, эми жана түптүс урпактары дагы бар, азыр ошолор да келип көрсө деген ойдомун. Себеп дегенде китеп текчесинде ар бир уруунун эле өзүнүн санжырасында калып калып, анан бүт элге тараткан дагы биздин өзүбүздүн түзмө-түз жумушубуз болуп эсептелет. Ошондуктан ошо келип көрүшсө деген ойдобуз да. Анан кандай эме калат экени ал көрүшүн өзүнүн сынында, бирок биз колдон келген эмебизди, аракетибизди кылдык. Ошо тарыхчылар менен дагы режиссер, сүрөтчү, актерлор, эми театр өзү бир машина да. Ал жерде светинен баштап костюмуна чейин баардыгы ушунча айдын ичинде даярдалып,
көрүүчүгө ушу сунган турабыз. Негизгиси ошону мындай дастарканга салып бергенди көңүлдүү көрүп, өзүнүн ички бир дүйнөсүн байытып, бир жакшы сабак алып, мурда укпаган бир жаңы ачылыштарды өзү үчүн биринчи иретте өзү үчүн бир жаңы ачылыштарды кылып кетсе, менин оюмча бул жаман иш эмес деп ойлойм. Экинчиден жанакы ушул спектакльчи негизи эле театр бул тарыхты кийинки муундан муунга жеткире турган куралдардын бири да биринчи театр, анан ушул телевидение ушул эле, анан тарыхчылар эле да. Анан театрдан болгондо көргөндөн кийин мен мисалы үчүн жанакы мектептеги программалардагы жана тарыхты китеппен окуп атпайбы? Азыркы жаш муундарга азыркы биздин жанакы поп диваларды, жанакындай биздин жанакы символдарды, чыгыштын, батыштын символдарын, жанакы сулууларын, айымдарын, мырзаларын бүт баары тааныйт да. Ал эми кыргыздын эле өзүнүн жөнөкөй баатырларын анан сөзгө кул болгон нерселерди, ошондой кичинекей нерселердин баары тең байкабайт да. Ошонун баары тең түздөн түз жеткире турган бул театрдын жумушу. Ошол албетте. Спектакль аркылуу ошол элдин көрүп турган кээ бири бар да, өзүнүн ата тегим жет атасын эмес, кошунан тааныбагандар бар азыр. Ошо жет атам меники ушундай турбайбы деп ошону урпактар келип көрүп, көрсө ушундай болгон турбайбы, менин атам ушундай болчу турбайбы, менин чоң атам ушундай турбайбы деп көрүп кеткенге түздөн түз бир жакшы бир байланыш бар да. Сахнада спектакль коюлса, ошол көшөгө артында, сахна артында кандай көрүнүштөр болот? Көпчүлүк учурда биздин New TV каналы ушул Боронбай би кере спектакль коюлуп жаткан учурда сахна артында кандай кызыктуу окуялар болду? Актерлор кантип даярданышат сахнага чыгар кезде? Азыркы учурда New TV каналы тартып жатат, буюрса февраль айында. Албетте биздин эфирден көрсөңүздөр болот. Анан ар бир көрүүчү сахнага театрга келүү менен өзүнө бир ачылыштарды жасаш керек деп атпайлыбы? Анан Өмүрбек мырза айтсаңыз, ушул спектакльде роль жаратып жатып, кандай ачылыш жасай алдыңыз өзүңүзгө? Бул спектакльде роль жаратып негизи мен комуз ойночу эмесмин. Марат агай комуз үйрөн деп, анан кыска убакыттын ичинде аябай шатыратып жөн эле ойнобосом дагы өзүмө керектүү нерселерди, комузду үйрөнүп алдым. Арстанбектин элпектигин өзүмө окшоштурам негизи. Аябай эле элпекмин. Демек, ар бир образда, ар бир каарманда бул өзүңүздөргө баягы жакшы пайдалуу нерселерди үйрөнүп алат дейсиздер да? Өзүңө кабыл алып сиңирип аласыңдар жада. Өзүңө баягы кабыл алып сиңирбесең, бул образга кирүү кыйын болуп калат болуш керек. Саламатсыздарбы? Эгер сиздерге бирөө жардам сураса, мен актер же актриса болгум келет, бирок талантым жетиштүү эмес десе, эмне демексиздер дейт. Талантым жетиштүү эмес десе. Мындай суроо момундай кайрылгандарчы аябай көп болот. Элдин бар ойлойт да, мисалы үчүн бат таанылыш үчүн же өзүмдү элге эртерээк чыгармачылык жаатына эртерээк киного чыксам, экранга чыксам деп ойлогондордун баары көп аябайчы. Экранга чыгыш оңой эле, сахтага чыгыш оңой эле. Бирок ошонун ичинде сакталып туруш, анан эмнени алып келип атасың сахтага, эмне менен келип атасың деген суроо берип көрсөң эчтеке чыкпайт да. Кармалып калыш керек. Ошол кармалып калыш керек эмес, ошол сахтанын ичинде жашаш керек деген түшүнүк жок болот да. Анан айтарым эмне, эң биринчи эле жардам берген андай биз жанакы направление бере алабыз, мисалы үчүн мындай кыл, тигинде жаса депчи, бурулуп бер депчи. Толук кандуу барып кел, мен менен могу киного тартыласың деп аркасынан түртүп барып момунтип сен мындай изайсың деп ал эч кандай эч чыкпайт андан. Эми колдон келсе окуп койгон жакшы да. Себеп дегенде ансыз ушундай окуялар болуп калышы мүмкүн, кичине аксап кала турган убакыттар болуп калышы мүмкүн. Ошондо катуу сынып калса болот да. Эгерде талантты жетиш издегенге мен каршымын. Себеп дегенде азыр биз кыргыз эли негизи эле абдан эле таланттуу эл болот, шыктуу, мындай кандай десем бат жаттап, бат көнүп кетмей ушундай бир эң негизгиси эмгектенип, эгерде ушунчалык катуу эмеси бар болсо, каалоосу бар болсо, окуп туруп аракет кыла бериш керек. Жакшы. Ал эми бизде урматтуу телекөрүүчүлөр ушул театр менен сахна менен жашаган адамдар Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын актерлору Азиз Мурадилаев, Камчы Сарыбаев жана Өмүрбек Израилов конокто болушту. Сиздерге чоң рахмат. Буюрса бет ачар ийгиликтүү өтсүн. Баары көрүп кеткиле. Кечки саат 6-да Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын эшиги ачык. Саат 6-да кечки саат. Кучакты кенен тосуп алып ачып алып тосуп алабыз. Кыргызча 7-де эмес бизде. Бизде театрда
6-да. Концерт деген емес. Ошондуктан эртең бүрсүгүнү бүгүн күтөбүз баардыгын. Бардык телекөрүүчүлөрдү чакырабыз. Буюрса ушул Кыргыз театрына бүгүн саат 6-да Керес аттуу спектаклдин бет ачары бүгүн 23 жана эртең бүрсүгүнү дагы уланат. Андыктан барып көрүп кетиңиздер. Силерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Ийгилик сиздерге. Ал эми биздин көрсөтүүнү кийинки музыкалык чыгарма улантсын, андан соң көрүшөбүз.